Бош убакыт болгондо бул жашообуздан белгилүү бир туугандар боштукту же туура жолго иштетебиз, же туура эмес жолго иштетебиз. Экөөнүн бирөөсү. Эгерде туура жолго иштете албай турган болсок, ал боштукту сөзсүз түрдө эмне туура эмес нерселер толтурат. Бүгүнкү күндө бирөө бирөөнү жамандап аткан, бирөө бирөөнүн артынан сөз кылып аткан, бирөө кек сактап аткан, урушуп аткан, тытышып аткан, ушулардын баардыгыны тыкыр изилдеп жакшылап карап көрсөңүз, бош отуруп тилине эли кыла албай сүйлөп койгон, артынан гыйбат кылып койгон. Ал берки адамдын жүрөгүнө эмне оюп кеткен же болбосо абирине шек келтирген, ошентип жанагы анан аразлашуу болгон, кек сактоо, ошентип мусулмандардын ортосунда бүгүнкү күндөгү эң чоң зыян ошол болуп атат. Боштукту туура пайдаланбастык болуп атат. Көрдүңүздөрбү? Боштуктан ушак, айкын ошого окшогон нерселер баардык боштуктан келип атат. Ишенбейсиздерби? Молдой олтуруп көрүңүздөр эле. Мисалы азыр альхамдулилля Аллах тааламдын каалоосу менен сиз менен биз ушул убакытты шамдан куптанга чейин же болбосо куптандан кийинки убакытты ушул пайдалуу нерсе менен өткөзүп атабыз, туурабы? Ушул эле учурда үйдө олтурсаңыз эмне болосуз? Бош болосуз. Себеби көпчүлүгү жумуштан келип олтурган учур болот. А боштукта эмне кыласыз? Боштукта интернет деген бар азыр. Интернетте кирсеңиз ошончо сизге ойлойсуз керек маалымат деп, бирок чын-чынына келгенде акыретиңизге эч кандай пайда бербей турган маалымат. Ал нерсени демек эмне толтурат? Бир пайдасыз нерсе толтурат.